Саламатсыздарбы? Бүгүн Кумтөр кеніндегі 15 февральда болгон кырсык эмне себептен келип чыкканы тууралуу айтып берем. Ысык Көл облусунда Кумтөр кенинде 2,5 айдын ичинде эле 3 адам иш учурунда каза болду. Мындан 2 күн мурда эле саат 18:00 чамасында Кумтөр Gold Company руднигинин жанындагы Голубой залив көлүнө 1966 жылы туулган И.Ж. аттуу эркек киши экскаватору менен түшүп кетип каза болду. Маркум техникасы менен чогуу сууга 20 метр тереңдикке чейин түшүп кеткени аныкталган. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары экскаваторду көлмөдөн чыгарышканда жумушчунун сөөгү анын ичинен табылган. Учурда кырсыктын кесепети аныктала элек. Белгилей кетсек, өткөн жылдын 1 декабрында 2 жумушчу жер көчкүнүн алдында калып көз жумушкан. Аларды издөө иштери 1,5 айга созулуп, бирок маркумдардын сөөгү табылган эмес. Маркумдарды издөө иштери алардын жакындарынын жана компаниянын эки тараптуу макулдашуусунун негизинде токтотулуп, ошол жерде алардын жаназасы окулган. Лысый өрөөнүндөгү жараксыз жер катмары көчүп түшкөн катмардын узуну 450 метр, туурасы 570 метр, бийиктиги 50 метр, жалпы көлөмү 12,825,000 метр куб болгон. Маркумдар так ошол жер көчкүнүн астында калышкан. Алар Тоокен бөлүмүнүн мастери 35 жаштагы Өмүрбек Ишенбеков болгон. Бульдозордун айдоочусу 47 жаштагы Жолдош Жунушев экени аныкталган. Мамлекет адам өмүрүнүн коопсуздугун ойлойбу? Кумтөр кенине кандай чаралар колдонулат деген суроо менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясына кайрылганыбызда учурда текшерүү иштери менен атайын комиссия иштеп жатканын айтышты. Бул суроо менен өкмөткө дагы кайрылып жооп алып сиздерге маалымдайбыз. Биздин каналга жазылып, маанилүү маалыматтар менен камсыз болуңуздар.